соңку жылдарда жаллаң ушуга өзүнчө бир чоң бир индустрия болуп калган. Жылкыны айыл жериндеги адамдар неге багат? Себеби ушул жылкы сойбосо болбойт, жылкыны ошого семиртип даярдап турбасак болбойт. Же болбосо Бишкек шаарында бир күндө Куран окутууда эле мына күндүзү деп коелу. Куран окутууга эле бир күндө бери дегенде 50ден 100ге чейин жылкы союлуп атат. Алардын баары кайдан келип атат? Алардын баары ошол биздин эле кыргыздар айыл жергесинде өздөрүнүн турмуш шартын ошол мал менен багып аткан адамдар бар да. Алар анан кийин ошол жакшылык жамандыкты азыркы ресторандарга барып Куран окутулганды биз көрүп атпайбызбы? Той аштар менен Куран окутуунун азыр айырмасы жок болуп калып. Ошол жерде столду карасаң жөн эле жык жыйма толот. Ошол жерден биринчисинен баштап, самсыздан баштап жиликти тартмайынча ал жерден такыр ошого өтүп алганбыз. Азыр ошол президенттин жарлыгынан кийин дагы өткөндө дагы бир телевидениеге чыкканда бир молдоке менен чыгып калдык элек, муфтияттан келген. Ошого айттык. Азыр Куран окуганы барганда аттуу баштуу адамдар окутат, кимдер окутат. Эгерде ошондой бир жылкы союлса, бодома союлса, дасторконун үстү дүрдүнмөгө толуп тойдой болуп турса, биз бул жерге жаназа окубайбыз деп туруп чыгып кеткенге эркиңер жетеби? Мына ошондой бир-эки жолу Куран окутулбай силер барбай койсоңор, адамдар акырында тыйылат. Болбосо мына кээ бир азыр мына кээ бир райондордун салты бар. Мен мына Алайкуу өрөөнүн алалы Каракылжадан. Куран окутулган жерге кафеге, ресторанга борсок нан коюлат. Анан болду, келип туруп ошол жерден бир же эки кой союлат дагы. Анан ошол жерден ашты, пловду демдейт, алып келип туруп эле ошол жерге отурат дагы. Ошол жерден мына акыркы сапарга узатып келдиң деп туруп көңүлүн айтып, анан ошол жерден бата кылып Куран окуп турган кетип атышат. Же болбосо мына ошол мамлекеттик университет өзүнчө бир салт киргизген. Аларда тамак дагы жасабайт. Алар коллектив болуп келет дагы, барып бир куюм чайын ичишет, кайра келет, бул жерде отурган ошол акыркы сапарга узатып келген жакын адамына келет да, жанына отуруп туруп, Куран окутуп, анан өзүнүн кошумчасын берип туруп, ошентип кеткен учурларды да көрдүм. Демек, буну оңдосо болот экен. Президенттин указы жок эле, динни жанакындай араб кул деп, башкалар деп күнөөлөп отурбай эле, кыргыз өзү ысырапкорчулукка барбай, өзүбүздүн тапканыбызды башка бир жакшылыкка, бир инвестиция жумшайлы деп туруп, акырында ошого келсе болот экен. Биздин коом буга даяр деп ойлойсуз? Биздин коом уже даяр болуп калды. Анан бул маселени бүгүнкү күндө эми президенттин жарлыгында дагы ошол жерде жанакы муфтияттарга да тапшырма ошондой бир силер дагы айта турган сөзүңөрдү дагы айткыла деп бир пункт киргизилбедиби? Буну өтө диндештириш керек. Себеби буну жанакы дини аалымдар же болбосо ошондой баягы Куран окуган баргандагы молдолор улам айта берсе, анда бул жерде азыр бизде теңирчилер деген дагы бар. Же болбосо тиги жерден ушул ислам динин мындай бир карама каршы жеригендер бар. Мына ошолордун ортосунда жанакында кайым айтышуу, интернет сайттарда кайым айтышуу ошондон келип чыгып атат. Буну жакшынакай кылып эле түшүндүрүп, ошол адамды көзү тирүүсүндө сыйлагыла. Көзү тирүүсүндө жакшылап сыйлап албасаңар, андан өлгөндөн кийин ушинтип биз сый көргөзөбүз дегенге бул бир тыйын. Базарда жилик көтөрүп келбейт да, анан кийин көзөткөндөн жылкы союш керек болуп баштайт. Ачка отурган мезгилде же сыйлай турган учурда ошо сыйлай албайт дагы, анан кийин акыркы сапарга узаткандан кийин мына сый урматыбызды ошондо коебуз деген бул кыргыздын салтында дагы жок.